Биз мисалы адам күндө жок дегенде 3 маал тамак жейт экенбиз да. Анткени курсагыбыз тоюш керек, бизге энергия бериш керек. Бирок ошол эле маалда биз өзүбүздүн жанагындай мээбизди унутуп коет экенбиз да, ашказан деп ойлоп жүрүп. Мээ дагы бизде бир чоң казан сыяктуу да. Ал жакта биз мисалы эмне кылып толтурабыз? Китеп окушубуз керек сөзсүз түрдө. Анткени жакшы сөз бар го. Эгерде сен китепти ачсаң, китеп сени ачат депчи. Китеп окуган сайын адам өзүн таанып баштайт дагы, мындай жаңы бир жөндөмдөргө, жаңы бир идеяларды жашоосуна киргизиши мүмкүн, пайдалуу инсан болот кетет да. Анткени бизде китепте мындай толтура пайдалуу бир маалыматтар бар, адамды өнүктүрө турчу бир атайын ыкмалар дагы бар да. Ошолорду баардык нерсе даяр. Адам болгону китепти алыш керек дагы, окуш керек, анан кийин жашоосуна колдонуш керек. Ошол себептен пайдасы дагы адамдын жашоосундагы абдан эле көп. Анан кийин айтат элем, күн сайын жок дегенде 20 мүнөт болобу китептерди ачып окуп турган дагы жакшы да. Анткени ар кандай тармактардагы китептерди окууга мунун пайдасы чоң. Анан адамдын мээси дагы дайыма мындай кыймыл аракетте болуп турат. Мындай мээси дагы картайбайт да. Анткени мээ качан кыймыл аракетте болсо, адам өзүн серейип дагы сезет, андан кийин бактылуу дагы болот да. Ошол себептен китептин пайдаларын мындай биз санап дагы бүтө албайбыз да. Анткени ушунчалык бир сонун бизге ресурс, даяр ресурс. Мындай мурда китептерди издөө аябаганда кыйын болчу го. Азыркы учурда биз жакшы мындай китеп дүкөндөрү ачылып атат, жаңы китептер чыгып атат. Интернетте дагы электронный варианты бар, мисалы капчыкка туура келбей калат десек. Ошол себептен биз күндө тамак жегенде эле китепти дагы жешибиз керек. Мени дагы сирге кылабыз, өсүп өнүгөбүз. Анан китеп дегенде ар кандай тармактарды шакеш кылдырып окуган жакшыраак да. Анткени жаңы эле биз бир тараптуу китеп менен кетип калсак, бизде көз карашыбыз дагы только бир эле жолду карап калышы мүмкүн да. Башка сфераларда дагы алып окуп, мындай канчалык адамдын кызыгуусу дагы ар кандай болсо, ал адам башка адамдар менен дагы мындай тил табышып кете алат, оңой сүйлөшөт, оңой иштеп кете алат. Жанагы ошончолук бир мындай кызыктуу адамдар бар го, ошолор менен сүйлөшкүң келе берет. Ошондой мындай адам болуп жаралат да. Андан кийин эгерде биздин жанагындай белгилүү адамдарды карап көрсөк, алар ошончолук китеп көп окуган, андан кийин китеп окугандан айынан алар дүйнөгө бир чоң бир салымдарды кошуп, өзүнүн атын мындай тарыхка калтырып кетип атат да. Жөндөн болгон эмес, китепке кызыгуу, өмүр баян окуганда деле айтат го, мен жанагындай чатырга чыгып алып, шамдын эмеси менен, чырагы менен китеп окуйт элем, бош убакыт таба алсам китеп окуйт элем депчи. Ошонун дагы биз пайдасын көрөт атабыз. Анткени биз китеп окусак, биз дагы ошондой келечекте мындай элине же болбосо пайдасы тийген улуу инсандардан болуп калышыбыз толук ыктымал. Ошол себептен китеп окуйлу, өзүбүздүн мээбизди, акыл эсибизди өнүктүрөлү.